Мал чарбачылыкта эң негизги бул туура порода тандоо, шарттар түзүү аларга. Айтып кетпедиби, биз шарттар түзүш керек. Анткени мурдагы союзда калып кеткен сарайлар алар жарабайт деп айтпадыбы? Биздин кызыбыз Кара Суудан келген. Ал жерге башка шарттар түзүш керек. Ал жерге аба киргизиш керек. Ал жерде суусу башкача болуш керек. Мына ушундай абдан сөздөр айтылды. Ушуну туура деп эсептейм. Анан кийин тоют жагынан мына жакшы тоют каласыңар. Силост айтты, гидропоника боюнча айтты. Көп жакшы маалыматтарды айтып кетти да. Ошону сиздер дагы жакшы кабыл алып, туура кабыл алып, ошону ишке ашырыш керек, урматтуу фермерлер. Анан кийин стандарт боюнча. Стандарттар боюнча дагы мына сиздер уктуңуздар. Кандай сарай, кандай мал бага турган жайды кылбасаңар, бир аз стандартка карап ошону жасаш керек. Жок дегенде проект чыгыш керек. Кайерден кирет, кайерден чыгат. Айтып атпайбы, мен өзүм күчү менен 570 миң сом менен, 570 миң сом менен 14 саан уйду сай турган 14 отсекти жасаптыр. Бирок ушуну дагы окуп, айтып, деп бөлөдөн консультация алып жасады. Бүгүнкү күндө эффектив иштеп атат, туурабы? Менин билишим боюнча. Ошон үчүн стандарт да бул эң негизги дагы бул жагынан, ветеринария жагынан бул туура эң негизги ветеринар, зоотехник, баягы ким айтып кетти? Рысбек Залыш айтып кетти окшойт. Зоотехниктер керек жок. Зоотехниктер керек. Ветеринар керек. Бирок биз дыйкан анча-мынча ушул зоотехникти дагы, ветеринарды дагы колдонбойбуз, чакырбайбыз, алардын консультация албайбыз деп. Мына ким айтып кетти? 3-2+да мен болдум. Мына чоңураак эчки сиз айттыңыз, сиз айттыңыз. Мына ошол жерде ветеринарлар сопровождение кылды. Ошол жактан сиз мына рахматын айттыңыз. Эмне үчүн дегенде, өз учурунда вакцинация болду. Өз учурунда эгерде ооруп калса, сиз айттыңыз, сизге консультация жасап берди. Мына сонун ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, ошол ветеринария, тоют, малды кармоо жери, стандарт жана шарттары, жана генетиканы, породасын да карап чыккыла. Мына биз мамлекет тарабынан азыр 4 урукту мал уругун бекер берип атабыз. Ушу жаңылансынчы. Анткени биздин мына ачык айтып коелук, биз мына угуп атам да мен. Биздин айылдагы өндүргүч букалар орукчан. Ошого туура түшүнүш керек. Ошон үчүн биз сиздерге мал уругун бекер берип аткан ошол сиздер услугасын төлөп эле, анан кийин жасалма жол менен уруктандырсаңар, мына ушундай сонун бир жакшы бир сиздердин музоо чыгат да. Ошону жакшылап караш керек, урматтуу туугандар.